Бардык 4 бурчу дагы 90 градус. А, В, С, Д. Бул А, В, С, Д деген тик бурчтук параллелограмм болобу деген суроо болгондо, албетте тик бурчтук А, В, С, Д деген тик бурчтугубуз параллелограмм болот. Анткени мунун карама каршы жактары параллель жана барабар деген жыйынтыкка келет. Ал эми каалагандай эле параллелограмм тик бурчтук болобу деген суроого келсек, жок. Качан гана бурчтары 90 градус болгон гана параллелограмм тик бурчтук болот деген суроого жооп болот экен. Эми бул тик бурчтукта бардык бурчтары А, В, С, Д тик бурчтук. Тик бурчтук. Бардык бурчтары 90 градуска барабар. А бурчубуз барабар В бурчубузга, В бурчубуз барабар С бурчубузга, ал эми С бурчубуз бардык бурчтары бири-бириге барабар. Бирок карайсыз. Бардык бурчтарынын суммасы канча градусту берет эле бизде? Бизде 4 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 360 градуска барабар болот. Эми бул жерге кайтып келебиз. Эгерде 4 бурчу бири-бириге барабар болуп атса, бардыгы бири-бириге барабар болсо, ал эми ички бурчтарынын суммасы 360 градусту берсе, анда анын ар бир бурчу канча градуска барабар болот? Ар бир бурчубуз 90 градуска барабар болот. Бардык бурчтарыбыз 90 градус. 90 градуска барабар болот. Эми мунун периметри, тик бурчтуктун периметри жаңыгыдай эле келет экен. Параллелограмм болгондуктан параллелограммдын айрым касиеттери туура келет экен. Мында эки жагына кошуп туруп экиге көбөйткөнгө барабар. Ошондо АД кошулган АВ. Бул бизде тик бурчтуктун периметри. Ал эми анын аянты эмнеге барабар болот? Аянты сөзсүз түрдө АДны көбөйтөбүз АВга. Же болбосо АД жагына А деп белгилеп, АД жагына А деп белгилеп, АВ жагына В деп белгилесек, анда мунун аянты келип чыгат экен. S барабар А көбөйтүлгөн В деген формула менен чыгат экен. Эсибизге салабыз, тик бурчтуктун аянты узунун туурасыга көбөйткөнгө барабар. Эми бул жерде мунундагы карама каршы чокуларны туташтырабыз. Диагонал пайда болот. Эми карагыла, ошол диагонал тик бурчтукту эки бөлүккө бөлдү. Ал бөлүктөргө бөлгөндө кандай фигура алынды? Албетте бизде тик бурчтуу үч бурчтук алынды. Асы диагоналын жүргүзгөнүбүздө кандай үч бурчтуктар алынды? Эки барабар үч бурчтук. Үч бурчтук А, Д, С барабар болот. Үч бурчтук А, В, С деген үч бурчтукка барабар. Эки үч бурчтук бири-бириге барабар. Эми ВДдан дагы диагонал жүргүзөлү. Эми бул жерде өзгөчөлөнгөн жери тик бурчтукта диагоналдары бири-бириге барабар экен. Ошондо АС диагоналыбыз менен ВД диагоналдарыбыз барабар болот. Биздин кийинки темабыз параллелограмм. Параллелограмм деген эмне? Параллелограммдагы бул ромбдагы бизде параллелограммдын бир түрүнү берет. Ромб дегенде эмнени түшүнөбүз? Параллелограммды түшүнөбүз. Бирок эгерде параллелограммдын бардык жактары барабар болсо, анда ал ромб деп аталат.
Endi romga түшүнүп беребиz. Rom дагы бир демеси бар. Бул борсок дегенди дагы түшүндүрөт. Мүмкүн үйүңөрдөн ошол борсокту көрсөңөр, ром дагы эсиңерге түшөт. Же болбосо ромду көргөнүңөрдө сөзсүз түрдө борсок эсиңерге келет. Эми карайбыз. Караганыңарда эжеке параллелограммбы дейсиңер. Параллелограмм албетте. Бирок параллелограммдан бир гана айырмасы бар экен. Мунун бардык жактары барабар деген. Бул жагы барабар. Ошондо А, Б, С, Д. Деми А, Б, С, Д эмне берилип калды? А, Б, С, Д, ром. Ром дедик. Эми бул тик бурчтуктан айырмасы бар экен. Мунун бардык жактары барабар. Ошондо А, Б барабар Б, С барабар С, Д барабар А, Д. Төрт жагы тең бири-бириге барабар. Бул параллелограммга тиешелүү айрым касиеттерин эске алганыбызда бурч А менен бурч С'ыбыз бири-бириге барабар. Бурч В менен бурч D'ыбыз барабар. Бурч А барабар бурч С. Бурч В барабар бурч Д. Эми мунун периметри эмнеге барабар? Анда мунун периметри бардык жагы барабар болгондуктан бир эле жагыны төрткө көбөйтүп койгонго барабар. Ошондо бир жагыбыз A'ды десек, A'ды көбөйтүлгөн 4. Же болбосо A'дын мен А деп белгилесем, А көбөйтүлгөн 4 деп түшүнөбүз. Бир жагы белгилүү болсо, 4 жагыны кошуп отурбастан бир жагын эле 4кө көбөйтүп койгонго барабар. Эми параллелограммдын диагоналдарын жүргүзөм. Эми параллелограммдын диагоналдары дейт, ромбдун диагоналдары дейт. Ромбдун диагоналдары бурчту тең экиге бөлөт. Ошондо бизде бул биссектриса деп аталат. Биссектриса дегенибиз бурчту тең экиге бөлдү. Мында дагы диагоналдары бири чоң, бири кыска. Айырмасы сөзсүз түрдө ромбдун диагоналдары кесилишет, жана кесилишкенде дагы перпендикулярдуу кесилишет. Башкача айтканда, перпендикулярдуу дегенде 90 градуска барабар болот. Мына жерин О десек, О бурчубуз 90 градусту берет. Эми бул жерде В, Д менен А, С диагоналдарыбыз О чекитинде кесилишсе, анда О бурчубуз канча градусту берет? Сөзсүз түрдө 90 градусту берет. Бул учурда бизде В, Д диагоналы менен А, С'ыбыз перпендикулярдуу 90 градуска барабар. Эми ромбдун аянты эмнеге барабар? Ромбдун аянты дейт, S барабар дейт. Мен диагоналдарынын көбөйтүлүүсүнүн жарымыга барабар. В, Д көбөйтүлгөн А, С бөлүнгөн 2. Бул тик бурчтуктун ромбдун аянты. Ромбдун аянтыда мен В-дыны Д деп белгилесем, В-дыны D1 десем, бул D1 деген диагонал, биринчи диагоналы. А, С десине D2 десем, анда мунун аянты D1 көбөйтүлгөн D2 бөлүнгөн 2ге барабар. Бул ромбдун аянты. Эми ромбдун аянтында дагы бир нерсени карайбыз. Ромбдон диагоналдар перпендикулярдуу кесилишсе, анда алардын кесилишинде эмне пайда болот дейт? Тик
Тик бурчтуу үч бурчтук. Üç burçluk A, O, V tik burçlu. Tik burçlu, üç burçluk bolot ekan. Bu romb boyunca alганыбызда. Жалпы да bir жолу кайталап кетем. Эгерде бардык жактары барабар болсо, анда барабар болгон параллелограмм ромб деп аталат. Ромбтун бардык жактары барабар, карама каршы жаткан бурчтары дагы барабар болот экен. Ал эми анын периметри бир жагын эле төрткө көбөйтүп койгонго барабар. Анткени бир жагы 5 болсо, андан бардык жагы 5ке барабар. 4 жолу 5те 5ке кошуп отурбастан, ошол эле санды 4кө көбөйткөнгө барабар. Ал эми анын диагоналдары кесилишет. Кесилишкенде кандай кесилишет дейт? Перпендикулярдуу. Анда биздин О бурчубуз сөзсүз түрдө 90 градуска барабар. Ал эми ромбтун аянтын тапканыбызда диагоналдарынын көбөйтүндүсүнүн жарымыга барабар. Диагоналдарын мен белгилеп алдым D1, D2 деп. Анда D1'di D2'ge көбөйтүп 2'ge бөлгөнүндө ромбтун аянты келип чыгат экен. Дагы бир нерсени карайбыз. Ошол кесилишкенде пайда болгон үч бурчтук кандай үч бурчтук дейт? Тик бурчтуу үч бурчтук болот экен. Андан дагы ромбтун диагоналдары биссектриса болот дейт. Ромбтун диагоналдары чыкканда бурчту тең 2'ge бөлөт. Мына жерде мен сүрөттө көрсөтүп койдум. Бул биссектриса болот экен. V-дыбыз дагы эмне ролду аткарып кетет экен? Биссектриса болуп калат экен. Диагоналдары биссектриса дагы болуп калат экен. Бул бизде төрт бурчтуктун 3-чү түрү. 4-чү түрүгө келебиз. Биздин 4-чү түрүбүз бул квадрат. Квадрат. Бир нерсени эске алдык. Ромб параллелограмм болот экен, бирок каалаган эле параллелограмм ромб болбойт экен. Эгерде параллелограммдын бардык жагы барабар болсо, анда ал ромб болот экен. Ал эми ромб параллелограмм болот. Биздин кийинки төрт бурчтугубуздун түрү бул квадрат деп аталат. Квадрат бул силерге белгилүү болсо керек. Квадрат деген A, B, C, D. Бул квадрат. Квадрат менен ромбтун окшоштугуну карагыла. Ромб менен квадрат